келип окуп аткандарга аябай сыймыктанышыңар керек. Бир эле Нарын облусу эмес, кезегинде өлкө аймагы үчүн кесипкөй мугалимдердин даярдалуусуна өз салымын кошуп 45 жылдан ашык убакыт эмгек кылган Калькан Сатаарова Нарын педагогикалык колледжинин окутуучусу. Окуу жайга быйыл 85 жыл. Дээрлик кылымга чамалаган окуу жайдын басып өткөн тарыхы агартуучунун көз алдында. Күчтүү кадрларды даярдап чыгууда окуу жайга болгон суроо талап азыр деле күч дейт. Кандай деген инсандар окуп кетти. Мынакей өзүбүздүн эле Эсенгул Ибраев кандай деген киши, жазуучулар Шүкүрбек Бишеналиев, социалисттик эмгектин баатырлары Мамбеталиев, Кочуманов, ушундай атактуу мына Сманбаев Аман агайдын даже кызы бизде эмгектенип атат. Ал кезде мен келген кезде көбүнчө орус нациясы, Украин, белорустар көп болду. Учурда атайын орто билим бере турган окуу жайда 700дөн ашык студент билим алат. Агартуучулук кесипти аркалайм деген дилгир студенттер көп. Алардын катарында Элиза Мединова да бар. Кичинекей балдар менен иштешкен жаккандыктан мен мугалимдик кесипти тандадым. Практикага чыгып атабыз, пассивный практикага. Аяктан да көптөгөн нерселерди көрүп атабыз. Балдарга кандай сабак өтүш керек экендигин, методикаларын, бардык сабакка кандай кээ бирөө түшүнбөй калат экен, ошолорго кандай иштеш керек экендигин билип көрүп түшүнүп атабыз. Нарын педагогикалык окуу жайы 1939 жылы калк сабатсыздыгын жоюу максатында мугалимдерди даярдоо үчүн ачылган. Алгач онго жакын гана студентти бүтүргөн. Жыл өткөн сайын окуу жайга болгон суроо талап күч болуп, азыр жылына 200гө жакын студенттерди бүтүрөт. Кылымга тетелеген убакыт ичинде билим берүү мекемесинин техникалык базасы начарлап, имараттын эскилиги жетип калган. Бул жылы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан долбоор ишке ашырылып, жалпы 30 миллион сомго жакын каражатка билим очогунун техникалык абалы чыңдалып, имарат толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 22 жылы Азия өнүктүрүү банкынын инклюзивдик билим берүү үчүн көндүмдөр долбооруна пилоттук окуу жай катары кабыл алынган. Ошол долбоордун негизинде мугалимдерибиз көптөгөн квалификациясын жогорулатуу курстардан өттү. Андан сырткары ошол 24 жылдан баштап ушул окуу жайыбыз толугу менен ремонттон өттү. Жалпы ошол 21 миллиондон ашык акча каражаты ремонт үчүн жумшалды. Андан сырткары 8 миллионго жакын акча каражатына ошол сиздер көрүп турган жалпы компьютердик техникалык эмеректер алынып келип берилди. Нарын педагогикалык колледжинин 85 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, ага алгачкы бүтүрүүчүлөр, окутуучулар, меймандар чакырылган. Кадырлуу коноктордун катарында окуу жайда 20 жыл директор болуп иштеп, билим берүү тармагынын өнүгүшүнө салым кошкон Омсунай Кендирбаева дагы бар. Жакшы мугалимдер бар эле, дасыккан, опуттуу мугалимдер, ошолор менен иштеп, көп жакшы нерселерге, көп жакшы ийгиликтерге жетиштик. Эч убакта мына ошо 20 жылдын ичинде облуста бир замечание алып, начар иштедиң деген сөздү уккан жокпуз. Кандай маселе коюлса, ошол маселени бүт мугалим туш-туш жактан жакшынакай иштеп, иштин баарын жакшы бүтүрүп турушту. Иш-чара Нарын музыкалык драма театрында уланып, окуу жайдын ишмердүүлүгү тааныштырылып, жасалган жакшы жыйынтыктарга токтолду. Алдыңкы мугалимдер атайын сыйлыктарга татышты. Гүлира Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.